Журт табыбы 70 жашта. Адам саламаттыгына кам көргөн врачтарды даярдоо үчүн жогорку окуу жайда 5 жыл билим берүү жетиштүү. Ал эми тамыр кармап, дартты аныктоо эң мыкты делген окуу жайдан да окутуп үйрөтө албайсың. Себеби тамыр кармоо кан, ген менен жараткан тараптан берилүүчү сейрек касиет деп түшүнөм. Мына ошондой өнөр таятасынан апасына, апасынан өзүнө өткөн Дүйшөнбек Чомоев табыпчылыкты аркалап эл көрүп жатканына 30 жылдан ашып калды. Табыпчылык өнөргө андан эрте аралашмак эле. Бирок жаштыгы коммунисттик доордун тыюусунан улам элге ачыкка чыкпай көп жылы кетти. Анткени Компартияга мүчөлүгүнөн улам доордун тартиби менен жашоого аргасыз эле. Бирок тыюуларга карабай эл арасында акырындык менен тамыр кармоосун улантып, тажрыйбасын арттыра берген. Мына ушундай жолду басып, Кыргызстан түгүл коңшу Казакстанга чейин таанылган Дүйшөнбек Чомо уулунун басып өткөн жолунун урунттуу учурларына токтолсок. Чомоев Дүйшөнбек атабыз 1954 жылдын 5 майында Жалал-Абад облусунун Токтогул районуна караштуу Сарыкамыш айылында жарык дүйнөгө келген. 1971 жылы Сарыкамыш орто мектебин бүтүрүп, Карабалта техникалык кесиптик лицейге тапшырган. Окуусун ийгиликтүү аяктагандан кийин советтик армиянын катарында кызмат кылат. Кесиби боюнча Суу Самырда 7 жыл тракторист, 5 жыл механик жана 16 жыл бригадир болуп иштеген. Айылдык, райондук 2 жолу облустук депутат болуп эмгектенген. Эмгекти сүйүп, дайым талыкпай иштеген Дүйшөн агай партиянын да мүчөсү болгон. Бирок жараткан тартуулаган тамыр кармоо мүмкүнчүлүгү жана дароо өсүмдүктөрдүн сырларын билгендиги, эң негизгиси кенедейинде апасына берген убадасы дары чөптөр менен эл дарылоо жагына кадам таштатат. СССР кезинде КГБнын көзөмөлү астында кытайлык адистер менен биргеликте дары чөптү даярдоо жаатында иштеген. Акырындап баш оту менен элдик медицина, табыпчылык өнөргө сүңгүп кирген. Дүйшөнбек Чомоев алгач 10 чакты гана чөптү таанып, сырын билсе, азыр 700-800дөй чөптүн түрүн жаземдебей ажыратат. Анын баарын үйрөнүү бат эле боло калган жок. 10-20 жылдай Кытай, Кыргыз адистерин ээрчип, үйгө дээрлик түнөбөй, эл кыдырдым дейт каарманыбыз. Андан кийинки эмгек жолун Бейиш элдик медицина борборунда жана курортологияда иштеп, Кыргыз элдик медицина жаатына салым кошуп иштеди. 30 жылдан ашуун изилдөөлөрүнүн элдик медицина багытындагы практикалык тажрыйбасынын негизинде болочокто дарыгер болом деген жаштарга окуу куралы, табыпчылыкка кызыккандар үчүн колдонмо булак болсун деген тилек менен тамыр кармоо деген эмне? Табыпчылыктын сыры, табыпчылыктын улуу сыры, бакытка карай жолдор, кыл тамырчынын кеңеши аттуу бир нече көлөмдүү китептерди жазып чыгарган. Мындан тышкары Сарыкамыш баяны аттуу китептин да автору. Ушул тапта салынып жаткан түндүк түштүк альтернативдүү жолунун тарых таржымалын камтыган китепти жарыкка чыгарды. Чомоев эмгегиң зор сен буга. Сен Чомоевдин менде эмеси бар, альбом алып берип. Илгери дейт, таяк менен таягыланып басалбаган жеримди дейт. Нива менен барып тартып келдим сүрөткө да бага сүрөтүн алып берди. Эки суунун куйганына келип, сүрөткө камерага тартып, кара алып бер, мага алып барды шаарга. Таяк менен таягыланып басалбаган жеримди дейт. Нива менен барып, сүрөткө тартып келдим. Рахмат. Коомдук кайрымдуулук иштери, калкка табып катары таанылган Дүйшөн Чомо уулу коомдук агартуу, социалдык долбоорлорго өз салымын кошконун көбүбүз биле бербейбиз.
Себеби башкалардай болуп жар салып айтпайт. Эл арасынан гана угуп калган башкаларга үлгү болсун деген ниетте биз силерге тааныштыруудабыз. Агайдын окуучулук кези Т-60, 70 жылдарда тоо арасындагы Борбордон алыс айылдагы оор кезеңге туш келген. Азыркы муундун түшүнө да кирбеген азап тозок менен окууну бүткөн каарманыбыз жаш муун татыктуу билим алышын колдойт. Убагында ботинка жогунан жылаңайлак мектепке барган муун болгонго окуунун кадырын даана билишет. Ошондуктан Дүйшөн Чомоев классташтары менен 2021 жылы мектепти бүтүргөндүгүнүн 50 жылдыгын уюштурушкан. Жайкысын дээрлик көбү жайлоого кеткен айыл элин агартуу ишин колго алууну чечкен. Натыйжада Тер жайлак жайлоосундагы элге классташтарынын атынан көчмө китепкана катары боз үй белеке берүү демилгесин көтөрүп, жүзөгө ашырган. Көчмө китепкана китептерин толук түрдө Дүйшөн агай каржылаган. Мынакей ушул биздин 50 жыл мурунку бүтүрүүчүлөр ушул элибизге белек болсун деп жөн келбестен мынакей кыргыздын атагын алайга, даңкын далайга чыгарган ак боз үйүн сиздерге тартуулап, ичине китепкана ачып, биздин кийинки муундарыбыз илимдүү, билимдүү болсун. Биздин Саргамыш элин, Саргамыш жерин дүйнөгө тааныткан ушундай жакшы атактуу инсандар чыксын деген тилек менен мына ушул китепкананы белек кылып отурушат. Мындан сырткары өзү туулуп өскөн айылындагы Зыфар Эгембердиев атындагы жаңы салынган мектептин биология классын заманга ылайык жаңы көрсөтмө куралдар менен толук жасалгалап берген. А быйыл 2024 жылы туулган айылы Саргамыш айылынын жаш мууну үйрөнсүн деген изги тилекте айылдык клубка өз каражатынан 11 комуз тапшырды. Дагы бир айта кетүүчү салымы айыл эли ашар менен салып жаткан иштен четте калбай жардам иретинде 40 000 сомго торду. Себеби Саргамыш айылы аябай татаал, катар-катар тоолордун арасында жайгашкан айыл болгонго айылдагы жол маселеси өтө көйгөйлүү. Совет доорунда салынса салынып, керек болсо жол түшө элек жерлерге айыл эли жол салып жаткан кези. Айылга каттаган кыргоо жолу кышкысын кар, жазгысын баткак болуп, ары бери каттоо татаал жана катаал келет. Анын үстүнө аралыкта 12 чакырым болуп узагыраак. Ошондуктан айыл эли кыштоолорго кеткен ат жолду кеңейтип, 6 километрлик автожолду ашар ыкмасы менен салышты. Бул демилгеге айыл тургундары жана чет жакта жашап жаткан ишкер уулдары жигердүү катышып, өз салымдарын кошушту. Айтсак, агыны катуу Шараккан тоо суусуна 2 көпүрө салынды. Шаату көпүрөсүнө Окиндин жээндери, күйөө баласы Сейитбек, Солто, карындашы Гүлмира көмөк көрсөттү. Ал эми Туздун алдындагы чоң көпүрөнүн курулушуна жээналы аксакалдын урпактары көмөк көрсөттү. Мына ушундай нары жоопту иште жол салгандардын муктаждыгын камсыздап, айыл элин уюштурууда Өзбеков Окиндин салымы зор. Ушундай барандуу иште Дүйшөнбек агай четте карап тура албай, колунан келген жардамын берди. Ар бир ийгиликтин артында колдогон, коштогон үй бүлө болот. Ата асказоо, эне боорундагы булак деп бекер айтылбаса керек. Жубайы Абирова Арпажан апа баш кошуп түтүн булатып келе жаткандарына жарым кылым болуп калды. Өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болгон Арпажан апа ар дайым жанында болуп, көптөгөн ийгиликтерге чогуу жетишкен. Быйыл Дүйшөнбек агай 70 жашта, Арпажан апа 65 жашта.
балдарынын маңдайында басса турса ал коо сөздөрүн айтып, очоктун отун өчүрбөй келишет. Балам деп карыйт бат эле. Не деген ыйык ат эле, өрттөнүп күйгөн сен үчүн, табылгыс бактың ат эне, табылгыс бактың ат эне. Элдик адам Дүйшенбек агай кардарлардын ооруларын аныктап берсе, Арпажан апа аларга шыпа болгон дарыларды жасап берет. Чогу ээрчишип, басса бактылуу карлыктын доорун сүргөндөн 3 уул, 1 кызды тарбиялап, өстүрүп, ар бирин өз тууруна кондуруп, жашоосунда татыктуу жашаш үчүн мыкты, туура тарбия беришкен. Учурда 19 неберенин күлкүсүнө бөлөнгөн сүйүктүү чоң ата, чоң энеси. Элибиз негизи уулдарды атадан кем, атага тең жана атадан артык уул деп баалайт эмеспи? Анын сыңары атадан артык болбосо да, аталардын аруу жолун улаган кенже уулу Закирбек Дүйшенбек уулу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, элибиздин сыймыктуу уулу, 3 кыл комузду дүйнө жүзүнө тааныткан чебер комузчу. Дүйшөн Чомоевдин дагы бир таланты сөздүн гүлүн терип, ыр түрмөктөгөн акындыгы, ал жүздөгөн ырлардын автору. Жазган ырлардын басымдуу бөлүгү эл жерге, ата энеге, балдарына арналган. Алардын көпчүлүгүнө огон жаралып, белгилүү ырчылар Гүлнур Сатылганова, Динара Акулова, Айбек Карымов, Бек Исраилов, Гүлнас Бекбозун кызы, Дилбар Райымбекова жана көптөгөн чыгармачылык инсандар аткарып келишет.